Терапевт менен гинекологду чогуу окуп турбу? Биз өзү негизи мед факта окуганда, медицинский академияда окуганда өзү негизи лечебный делода окуганбыз. Бардыгы чогуу окулат. Андан кийин бөлүнгөндө адистиктер боюнча гинекология адистигин окуп, андан сырткары биз андан дагы сырткары окуп, сертификат алып, терапевтический жана гинекологический сертификат алганбыз. Спайка болгон трубаны дарыласа болобу, төрөй алабы? Өзү негизи азыркы эң көйгөйлүү маселелерден бири болуп жатат. Бул азыркы тукумсуздуктун эң биринчи маселеси бул спайка, мындайча айтканда жатын түтүктүн жабылып калышы. Бул албетте современный техникалардын жардамы менен жана ошондой эле биздин клиникада дарылоо методдору өтүп жатат. Биринчиден биз келген бейтапты анализдик жана лабораториялык, андан сырткары томография деп коебуз. Ошолордун жардамы менен анализдерин жүргүзүп алабыз да, андан сырткары биз леченияны баштадык. Биринчи лечения келген бейтапка биринчи противовоспалительный препараттар назначение кылабыз. Андан кийин тампондорду жасоо менен биздин Сенамед клиникасында иш жүргүзүп жатабыз. Жатындын ылдый болушу деген айыгабы? Жатындын ылдый болушу деген бул медициналык термин менен айтканда опушение матка деп коет. Бул төрөгөнүнө карайт, канча бала төрөдү. Биринчи өчүрө төрөттөн кийин эле аял өзүнүн калыбына келгенден кийин уже упражнение кейгеле деп коет. Аны жасагандан кийин өзүнүн денесинен кам көрүү керек. Андан сырткары лабораториялык, мындайча айтканда инструменталдык аялдардын жатынына интимное омоложение деп коет, сужение кылып, албетте айыкса болот. Биздин клиникада жакында буйруса гинекологиялык кабинеттер ачылат. Ошондо айыгуунун масштабтарын жүргүзүп баштайбыз. Менде көп жылдык киста бар. Кестиргим келбейт. Кутулуунун башка жолу барбы? Эрозия дагы бар окшойт. Жакшы суроо экен. Азыркы учурда көйгөйлүү суроо. Албетте болот. Биринчиден УЗИге түшүп, именно кайсыл участоктордо киста бар экенин аныктап туруп, аны биринчи противовоспалительный препараттар назначение кылып туруп, андан кийин биздин клиникада көптөгөн, мындайча айтканда, Мухаммед пайгамбарыбыздын доорунан бери колдонуп келе жаткан дары дармектердин жардамы менен тампон жана башка дары дармектер менен айыктырса болот. Биздин учурда айыгуулар болуп жатат. Матка ар кандай оорулардан алыс болуу үчүн дайыма эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Тазалыктан башка биринчи аял киши өзүнүн денесине кам көрүү керек. Өз учурунда төрөттөн кийин гимнастикаларды жасоо жана төрөттөн кийин эле оор жумуштарга барбоо. Андан сырткары аял киши өз учурунда жок дегенде гинекологиялык көзөмөлдөн бир жылда жок дегенде 1 же 2 жолу өтүп турса, бул аялдарда эч кандай көйгөй жаратпайт. Гломерулонефрит хронический, недостаточность митрального клапана диагнозу менен төрөсө болобу? 39 жашта 9-10 жума болуп калды. Мачада белок 464. Эң мындайча айтканда, азыркы учурда айрым эжекелерибиз мурунку хронический бөйрөк оорулардын натыйжасынан келип чыгып аткан оорулар болуп эсептелет. Бул гломерулонефрит. Бул дегени кандагы мачада кандын составы бар дегенди билдирет. Бул аябай этияттык менен төрөш керек. Биринчи өчүрөт ошол турган поликлиникасында, мындайча айтканда, ФАПтарда көзөмөлгө алуу. Андан сырткары эгерде ушул эле белок көбөйүп бара жаткан болсо, буну 7 айлык кылып төрөтүп алса болот. Кудайым буйруса, Аллахым өмүрүн, баласын дагы, апасын дагы өмүрүн берсин, эсен аман эки бөлүнүп алышсын. Эрозияны дарылаган жакшыбы же күйгүзгөнбү? Төрөсө өзү кетет дешет. Күйгүзбөй кантип дарыласа болот? Терс таасирин тийгизген ыкмалар, ичтин шишип кетиши эмнеден?
Эрозия деген бул мурунку медициналык термин, азыркы медициналык термини бул дисплазия деп аталат. Бул дисплазия өзү негизи жатын моюнчасынын да өрчүйт. Бул негизинен гормондук системанын бузулушунан жана ошондой эле онкологиялык, мындайча айтканда, вирустардын көбөйүшүнүн натыйжасынан пайда болот. Бул албетте жолдошунан же болбосо аялында ал вирустар бар болуп, ошонун негизинен эрозия пайда болот. Бул өзү негизи эрозиянын биринчи, экинчи, үчүнчү тип болуп эсептелет. Эрозия лечение биринчи албетте лечение кылса болот. Эгерде ал аял кишиде эч кандай вирус жок болсо, ал жерден кандын келбегени, жыт менен выделениянын келбегени болсо, буну албетте көзөмөлгө алып туруп эле противовоспалительный препараттар менен лечение кылсак болот. Ал эми экинчи, мындайча айтканда, эрозиянын жатын кынынын өсүп кетишинин негизинде, мындайча айтканда, кальпоскопия деп коет, же болбосо жыткы салып туруп, ошонун натыйжасында дарылайбыз. Бул биринчи күйгүзүүнүн бул эң этабы, биринчи этабы күйгүзсө болот. Ал качан күйгүзүлөт? Ал албетте онкологиялык клеткалар өсүп чыга турган болсо, коагуляция деп коет, мындайча айтканда, сырткы катмарын күйгүзүп, кандын чыгып аткан катмарын, кан тамыры жарылып чыгып аткан катмарын жөн гана күйгүзүп коюп лечение кылса болот. Албетте жакшы жыйынтык болот. Хронический аднекситтен толук айыкса болобу? Аденексит деген бул өзү негизи аял кишиде матка жана маточный турба, энелик клеткадан турат негизи. Именно энелик клетка менен маточный турбанын жабыркашы бул аденексит деп коет. Аденекситтен бул өнөкөт жана острый жана өнөкөт хронический формасы бар. Албетте острый формасында ал лечение кылса эч кандай ал өнөкөттүк ооруга алып келбейт. Андан сырткары хронический болуп калат. Аял киши өз убагында леченияны албай эч кандай, мындайча айтканда, кош көңүлдүүлүк болуп калса, бул хронический болуп калат. Ал хронический кайсы убакта козгойт? Суук тийгенде, көп оор жумуш кылганда, чарчаганда, өтө физический нагрузка келип чарчаганда, бул же болбосо операциядан улам бул воспалительный процесс күчөп кетет дагы, ошонун натыйжасында хронический аденексит козгошу мүмкүн. Албетте бул аденекситтен утулуунун оңой жолдору бар. Биринчи гинекологиялык көзөмөлдөн өтүү жана аял киши өз убагында учетко туруп, өзүнүн денесине кам көрүш керек. Төрөттөн кийин матка мылдый түшүп калыптыр, выделение көп келет. Кээде прозрачный, кээде коюураак көгүш сары болуп келет. Гинеколог таблетка кел жазып берген, бирок жыйынтык болбоду. Сеннаметтен жооп болобу? Биздин Сеннамет клиникасына келген аялдардын саны арып баратат. Азыркы учурда ушул эле суроо боюнча биринчиден аял кишинин чувствительность деп коет. Лабораторияга ошол эле аялдын кынынан анализ алып туруп жөнөтөбүз. Именно кайсыл микроб бар. Ошол бизде Банецкий лаборатория жакшы иштөөдө. Именно ошол кындан анализ алып, ошону чувствительностьке тапшырса, кайсы антибиотикке бөлөт. Ошого гана андан сырткары противовоспалительный препаратты кошуп койсак аябай жакшы жыйынтык болот. Тез баттагы и жакшы жыйынтыктар болуп атат. Себеби биздин азыркы учурда аялдарыбыз аз кандуулук болуп атат. Өз учурунда гигиенаны таза сактабагандыктан жана ошондой эле жолдошу эко тең лечение албагандыктан келип чыгып атат бул көйгөйлөр. Салмагы жетпей, бой өспөй, тамакка табити аз. 6 жашар балага Сеннаметтен жардам сураса болобу? Албетте биздин Сеннамет клиникасында бардык тармактагы врачтар бар. Биринчиден сиздин балаңызга педиатр деп коет, балдар врачы керек. Биздин клиникабызда балдар врачы бар. Ал балаңыздын салмагынын жетпей аткандыгы биринчиден көзөмөлгө алыш керек. Эмне себептен?
балким ичиндеги глистелер деп коет, курт бардыр, балким ошол баланын недовес болуп, мындай айтканда салмагынын жетпей аткандыгын причинасын издеп туруп, андан кийин лечение кыла турган болсо, албетте жакшы жыйынтыктар болот. Биздин Сеномед клиникасында детский врач деп коет, педиатрыбыз бар, ал аябай жакшы жардамдарды берип жатат азыркы учурда.